Баарыңарга салам, каналыма кош келдиңер. Кантип дисциплинага түшүш керек? Ошол жөнүндө сөз кылгым келди. Ошо бүттү. Дисциплина мен азыр өзүм кантип күнүмдүк жашоомдо өзүм өнүктүрүүгө кантип мен дисциплина койдум. Эң биринчи эле бул челлендж приложенияларын скачивать этип алдым. Бир приложенияны мисалы саморазвитияга гана, өзүмдү өнүктүрүүгө гана көңүл бурам. Мисалы китеп окуу, дикция, спорт, фитнес, бетиме массаж, фейс фитнес, дагы өзүмө жаккан өзүм баягы анализ жазгандарды аябай жакшы көрөм жазганды. Ошолорду жазып толтура список бар. Майда чүйдөлөргө чейин жазгам да. Анан өзүнчө там мисалы үй жумуштарына өзүнчө бир приложение, анан эми башкасына дагы ача элекмин. Ошентип ар кайсы бөлүктөргө, ар кайсы сфераларга бөлүп алып, челлендж кылса, мээ ошондо жакшы иштейт экен. Дене кыймылдап баштайт экен, дене жасагысы келет экен. Анткени баягы челленджде мындай птичка бар го, птичканы белгилегенде кадимкидей удовольствие алат экенсиң. О, молодец, мен жасадым, мен кыйынмын, мен аягына ишти чыгара алам деген бир жыйынтыкка келет экенсиң. Ошондой, ошо дисциплинага түшкөнүмдүн себеби ошол болду. Анткени мурун дисциплина бар болчу, бирок баягы жашоодо ар кандай болот, ар кандай жаңылыктарды окуп каласың, көңүлүң түшүп калат, күн ысык болуп калат, жамгыр жаап салат, чарчап калган болосуң. Ошентип кээде көп нерселер кылынбай кетет. Анан баягы бир эки жолу кылбай койгондон кийин эле ошол кылбай койгон күндөр аябай көбөйүп кетет. Ошол көбөйүп кетпеш үчүн челленджди күнүгө кылыш керек экен да, желательно күнүгө или бир жумада 3 жолу, мисалы ар ким өзүнүн саатына жараша, режим саатына жараша. Ошо мен аябай акыркы күндөрү ошо баягы өзүмө жаккан хоббилер деп коет го, ошо хоббилерди кылып аябай бир энергияга топтолдум. Бир жаңы төрөлгөн баладай болдум. Кайра анткени биз адам болгон үчүн энергиябыз түшүп, көтөрүлүп турат экен. Эгерде жанагы четкий план болсо, эмнени кааласаң, ошо каалаган нерсеңди планга айландырсаң, кыймыл аракетке айландырсаң, жана ошо кыймыл аракет дегени бул жана челлендждерди жасаганда ошондо мен ийгиликтүүмүн, мен сонунмун деген жыйынтыкка, сезимге келип калат экенсиңер. Бир Роналдонун бир видеосун өзүмдүн деле эми Инстаграмга киргиздим, Ютубка деле киргиздим. Мендей болуш кыйын дейт да. Мен силерге азыр эмне кылыш керек, ошонун баарын берип койсом деле силер мендей Роналдодой боло албайсыңар дейт. Эмнеге дегенде, эме бир эле нерсе ийгиликке жеткирет дейт. Бул деген дисциплина. Дисциплинасы жок, эрктүүлүк жок, ийгиликтүү боло албайсыңар дейт. Роналдо боло албайсыңар дейт. Ошо. Бул менин хоббилерим деле мени чоң бир ийгиликке жеткирип келе жатат жана дагы да чоң ийгиликке жеткирет деген ишеничтемин. Ошон үчүн кайра мен өзүмдүн баягы режимиме түштүм, дисциплинама түштүм. Ошо кыска 7 секундалык видео менен бир энергияга кайра толтурду десем болот. Ошондой.